Жоқ дегенде айы 92 47 сом 50 сом болуш керек. Бензин бир топ арзандап қалса, бір жоқ дегенде 10 сомға елге бір топ жеңілшілік болады эле. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө бензиндин дүң баасы түштү. Кечө бензин ташыган, дүң баада бензин ташыган компаниялар менен сүйлөштүм. Алар айы 92 маркасындагы бензин 45 сомдон экен. Айы 95 49 сомдон экен. Азыр мына биздин заправкаларда 58 сомдон 62 65 сомго чейин сатылып жатат. Ушу монополия каршы кызматы чакырып, урматтуу төрага, алар каякты карап отурушат. Бунда эч качан болгон эмес. Бензинге мен де бензин менен иштегем. Биз 2 сом 100 сомдон кошчубуз. Азыр мынакей 18-20 сомдон кошушат. Уят деген болуш керек да. Ошон үчүн урматтуу төрага Алмаз Акунжанович, антимонополия каршы кызматты чакырсаңыз, ушуларды сүйлөшүп, керек болсо ошол розничный торговля саткан жекешкелерди чакырабызбы же кандай кылабыз чакырып, ушу бензиндин баасын арзандатышыбыз керек. Жок дегенде айы 92 47 сом 50 сом болуш керек. Айы 95 53 55 сом болуш керек. Елге біраз болса дағы жеңілдік болады. Азыр мынакей біраз Кудайга шүгүр эми светибиз тарыш болуп турат, көмүрүбүз бар. Ушу бензин бир топ арзандап калса, бир жок дегенде 10 сомго элге бир топ жеңилчилик болот эле. Ошону сөзсүз көзөмөлгө алалы урматтуу депутаттар. Керек болсо урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, урматтуу генералыбыз Камчы Кыдышаевичке кайрылалы. Эгер биздин депутаттардан колдон келбесе, өкмөттүн колдон келбесе, анда президентибиз менен урматтуу генералыбыз Камчы Кыдышаевичке кайрылалы. Давайте ушун бензиндин баасын жөнгө салалы. Чоң рахмат.